Президент Садыр Жапаров бүгүн Минск шаарында Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун Жамааттык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясына катышуу үчүн иш сапары менен Беларуска жөнөп кетти. Сессия Беларусь Республикасынын президенти Александр Лукашенконун төрагалык астында өтөт. Жамааттык коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү эл аралык жана регионалдык коопсуздуктун актуалдуу маселелерин талкуулап, алдыдагы милдеттерди аныкташат. Ошондой эле жамааттык коопсуздуктун кызыкчылыктарын камсыз кылууга багытталган бир катар документтерди кабыл алышат. Кыз-келиндерге түн эмес күндүзү да жүрүү кооптуу болуп калды. Мындай пикирин Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев парламентте билдирди. Ал жаңы төрөлгөн балдарын көчөгө таштап кеткен окуялар коом үчүн коркунуч деп эсептейт. Акыркы убакта коомду аял затына жасалган зомбулук боюнча тынчсыздандуулар көп. Себеби биздин кыз-келиндерге түн эмес күндүзү да жүрүү кооптуу болуп жатат, деди Шакиев. Төрага кечээ Ички иштер министрлигине коомдук жайларга видео көзөмөл орнотууну күчөтүү зарылдыгын айтканын белгиледи. Бишкекте Арча бешик конушунда ымыркайын көчөгө таштап кеткен келин менен акыйкатчынын өкүлдөрү жолугушту. Бул тууралуу акыйкатчынын басма сөз кызматы билдирди. Жолугушуу ал милициянын убактылуу кармоочу жайында отурган кезде өткөнү. Келин үй шартында төрөгөнүн, ата-энеси кош бойлуу экенинен кабары болбогонун, баланын атасы абакта отурган киши экенин айтып берген. Мекеменин маалыматына караганда акыйкатчы Жамиля Жаманбаева бул иштин тергелештин жеке көзөмөлүн алды. Кылмыш жаза кодексинин кылмыш жасоого аракеттенүү жана эненин жаңы төрөлгөн баласын өлтүрүүсү деген беренелеринин негизинде айып тагылып жаткан келинге мамлекеттик адвокат бөлүштүрүлдү. Бишкек Ош жолунда күйүүчү май ташыган автоунаа кырсыкка учурап, андагы 20 тонна күйүүчү май Кара Балта суусуна төгүлгөн. Унаанын айдоочусу 28 жаштагы Жаран тез жардам менен Жайыл райондук ооруканасына жеткирилген. Мунай төгүлгөн сууну эл жашаган аймактарга жеткирбөө максатында санитардык эпидемиологиялык станциянын кызматкерлери Кара Балта суунун Талды булак жана Сосновка айыл аймагынын айылдарынан ичүүчү таза суу сактагыч үчүн убактылуу жабышкан. Жарандардын коопсуздугун камсыздоо үчүн суунун курамы экспертизага жиберилди. Өрт чыгып кетпеш үчүн Жайыл райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн атайын бригада тийиштүү техникалар менен чогуу алдын алуу иштерин жүргүзүштү. Алайбек Алымбаев Жогорку кеңештин аппарат жетекчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирет. Тиешелүү тескемеге төрага Нурланбек Шакиев кол койду. Алайбек Алымбаев 1980-жылы туулган, жогорку билимдүү, мамлекеттик жарандык кызматтын 2-класстагы кеңешчиси. 2022-жылдын ноябрынан бери Жогорку кеңештин аппаратынын жетекчисинин 1-орун басары кызматын аркалап келген. Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги тарабынан мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча натыйжалуу иштердин жыйынтыгында бюджетке түшүүлөр боюнча тарыхый көрсөткүчкө жетиштик. Бул тууралуу Кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин директорунун 1-орун басары Медер Машиев билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө мамлекеттик мүлктү башкаруудан түшкөн киреше 20 миллиард 536 миллион сомду түздү. Кыргызстан боюнча жалпы 80 мамлекеттик дарыкана ачуу пландалууда. Бул тууралуу Жогорку кеңештин жыйынында саламаттык сактоо министринин орун басары Медербек Исмаилов билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө 50-гө жакын мамлекеттик дарыкана ачылган, дагы 30-га жакында ачуу пландалууда. Мамлекеттик дарыканаларда 800дөн ашык каталыштагы дары-дармектердин түрү бар. Алардын баасы жеке дарыканаларга караганда 10-15% арзан.